Assalamun aleyküm hamman astın kalın jurt. Amansın arbu barıngar andan ırdı baştayım. Aktandaydan kabıllal büdürülgön tüştük töründe jeti duvan jerinde bol bosum aktandaydan sayragan jalan aktandaylar elinge eçendegen zalkarlar alardın nuktuktoy kevinle alemi dalay dastançı komus çıngırçı koşuldup barısı gelip taңşıdı kaldaygan kalın jurtubuz kanman astın balları barısın ugup balkıdı oy amansın arbu barıngar andan aktandayda бүгүnkü konoktu kalkın kavullal ırdım pirin ırıspay salkardın damın alışkan şilarım onya zalında dalay dalay jaşlar var uluları birigip bol boso kolunda komuz taңşıgan koңgurudoy ündörü uqqandım barım balkıtkan бүгүн da geldi canıma Kırgız'tın oşol karaçığınca bir sulu kızından. Oy amansın bu kalıskan anda atay бүгүн çakırıp Aktandayga gelin dep Aktandayda taңşıgan dalay dalay oğum var elgen aytıp berin dep emgegin kanday boldu eken eli jurtum görsün dep çakırdık бүгүн atay Kebekbay kızı kalısты aylanayın kalısın kançalagan karaçı karlı kaşlar ösüştü bol bosun gesin oylonsam oy el artistke jetişti buyursa siz de bulup kalarsız Jakından emgek singirgen Ağaçayın oydoymun kolundan tüşköy komuzsun Önörün elge bilgisken Önörümenem bütündey Alato Kırgız aylanıp Önörgün gözgö çöturat baylanıp Emi köpkö sozup koy boyun Mayekti da kılallı Önör degen uşunday Ölkümü dalay karaçın Önörlün kırdı sunalım Anda gezekti mına bereyinda Bütün döy Kırgızstan'dan da tınşasın İçine жазılıp kalsın kumarı Atqa bir gana salgan açılgan kızıl güldüysün bir gün or bir gün soň yalımgan azabın tarsam bilbeysin ey bilbeysin bedi gel maydanına peylele jakşı jaydarım Gölü gölü maydanım alımkan gönü bir jakşın o jaydarım Kaşkardın gana tosun Kayrılıp uçak tuluş Kayrılıp mağa gele gider Yalımkan karıpka salbay kıyın iş Hey kıyın iş Bu kardın tosu buruluş Burulup uçak tuluş Burulup mağa gele git hey Yalımkan muңduğa da salbay kıyın iş Hey kıyın iş
sana saygan sarı sana ağlat yorulum körkümdöp saygan jolugum ey alıngan köp sana da kılat yorulum ey yorulum toktogul çertken jaş kıyalay tыңдасаң болой алынган акчайы жолу колуга алыбай булгасаң болой алынган аз күнчөлүк өмүрдө жыргасаң гана болой Balli бар болуңуз, куш келипсиз. Кадырман телекөрөрмандар, сиздер бүгүн Актаңдай телекөрсөсүндө Ырыспай Абдыкадыров атындагы Ошо улустук филармониянын солисти, маданияттын мыкты кызматкери, таланттуу, ырчы, аткаруучу, негизинен эле көп кырдуу талант Калыс Кебекбаеванын аткаруусунда мына азыр шаңшып биздин Бектемир Эгинчиевдин обонуна таандык Айтылуу Алымканды уктук. Куш келипсиз дагы бир ирет. Эми биз атайын Актаңдайга ушул сиздин өнөрүңүздү, сиз аткарган чыгармаларды кичине кеп салганча эл журтка тартуулайлы деп айрыкча ушул Актаңдай теледолбоору быйыл 25 жашка толуп олтурат да. 25 жылдан бери ушул эфирге чыгып келет. Эчен деген ушул залкарлардан баштап жаштарга чейин ушул кыз келиндерибизден баштап секелек кыздарыбызга чейин жаш муундар баарын ушул эфирге алып чыгып келебиз да. Мына бүгүн сиз биздин коноктосуз. Негизи эле ушул өнөр дүйнөсүндө учурда акыбал кандай, алгандай, негизги багыттарыңыз кандай болуп келүүдө? Быйылкы 25 жылда кандай максат тилектер менен келдиңиз? Тилек максаттар 24 жылы жаман болгон жок. Баягы өткөн жылды жаман деп айтуу болбойт. Негизи анан 2024-тө биздин жеке мен өзүм чыгармачылыгымда баягы айта улуу кишини айта кетпесем болбойт. Кайненем экөөбүз Бишкекте чыгармачылык кече уюштуруп ошону өткөрдүк. Кайненем экөөбүз чоң жемиштүү жылдардын бири болгон экен. Чогуу ырдап, андан кийин ошол филармонияда жазда ошол жаркыраган көктөмдө өзүм чыгармачылык кечеми берип алдым. Буюрса анан ошол бизде эми баягы гастролдо көп болдук. Баягы элибизге аралап, эл аралап кыдырып, ошол унутта калган салт туурларды жайылтып ырдаган аракет кылып келдим. Кудай буюрса 2025-те дагы ушундай жакшы пландарыбыз болуп атат. Баягы эми баягы жаңылык эле кылып турайын деп айтып келатам. Кандай телеге барсам деле бир ошо кыздар менен бир жакшы бир комузда ушул салт туурларды бир унутта калтырбай жайылтуу максатында бир жакшы бир иштерди баштайын деп турган учурум. Анда 24-жылы кайнене келин кайнаган учур болуптур. Өзүңүздүн жеке концертиңиз абдан жемиштүү жылдар, эл аралап, элге кыдырып дегенде келиңиз. Бүгүн баягы сөздү дагы узакка созуп отурбай, эл көбүрөөк ушул чыгарма аткарса, уксак деп аябай эңсейт да. Ошол үчүн келиңиз, кийинки чыгармага токтололу. Жаштык ыры деген бир чыгарма бар, ошону деп кетейин. Kayır gülüne açkanda jarkıldaysın ey Aktаңдай gülümüngde tursan gözlerim bu degi gügümdü çırak ey jakkanday tursan gözlerim udegi gügümdü çırak ey
жаққандай. Жалқайған асман бетінде жарығын чачып ой кечінде жаңыдан шыққан айға оқшап удеги жарқыным сұрмаң ей көзіңді жаңыдан шыққан айға оқшап удеги жарқыным сұрмаң ей көзіңді болса бағыңда бұралып тұрсам жаныңда жаштықтың ырдашып удеги жаштықтың сүйің бағында жаштықтың ырдашып удеги жаштықтың сүйің бағында удеги жаштықтың сүйің бағында. Ай баракелде, абдан сон жақсы шығармалар. Негізінен эле сиздин ушул аткарууңузда жалаң ушул элдик ырлар, анан абдан кубулжуган жакшы мукам, үн, анан аткаруу дагы өзүнчө буйруса жылдан жылга аябай мындай өзүнүн деңгээлинде келатканын биз байкап көрүп келатабыз. Айрыкча чыгармачыл концерт бергениңиздерди, эл аралап ырдап жүргөнүңүздөрдү уга калып жүрөбүз. Ушунуңуздан жазбаңыз. Анан үй бүлөгө келели. Үй бүлөдө өзүңүздүн уул кыздардан мындай артыңыздан бир өсөйүн дегендер барбы? Мындай өнөр улап кетейин деген негизи. Кайненем менен ырдадыңыз деп айтып атпайсыз. Бул атадан балага, устаттан шакиртке, энеден кызга уланчу эле илгертен. Баягы аккан арыктан суугат деп коет го. Анан негизи эле мен 3 кызым бар өзү. Анан чыгармачылыкка мындай киришкен жок да. Аны мектепте окуп жүргөндө эми конкурстарга катышып, бийлеп, ошентип жүрүштү. Анан негизи мен өзүм каалабадым. Же ушул баягы кичинекей эс тартып кел атканда эле айтканмын да, бул төмөн түйшүгү болот. Бул ырчы болуп өнөр жолунда жүрүш үчүн. Анын баягы биз жакшы форма кийип эле элдин алдына чыксак, аны көрүп эле ушундай боло берет экен дебеги эле, сахнанын артында көп түйшүгү болот деп айтканымда ушундай өздөрүнчө эме болду. Кыздарымда болбоду азыр чыгармачылыкка. Эми кичинекей неберем талпынып ушул комуз кармап, мен комузум талашы ойноп, ушинтип өзүнчө эметип калат эми. Көрө жатабыз да. Неберлерден чыгарды экен. Эң сон. Үйрүса бул деген чындап эле баягы улана турган улуу нерсе. Эми келиңиз анда дагы ошол кийинки кайсы чыгарманы элге угузасыз? Бектемир Эгинчиевдин Күлгүн жаш чыгармасын аткарып берейин анда. Эң сон. Жарқылдап сүйкүма күлүшүң, ыргатқан боз уй, сен чолпон, о чиркин жаштыктын жыпар гүлүсүң. Акылын тунук булактай, аркар көз күйгөн чырактай,
қайықта бірген баратсақ о чиркин қалбастыр арман тырмақта мен бұлбұл ғана таңдана таңшыған сен бір гүл тоды аңқыған абада ғанаң sen çolpon o çirkin ayday bir yüzün balıkıgan ömürdün alыс saparın aydasak deymin kayığın jaştıktın altını kölünün o çirkin karmasak altın balığın kölünün o çirkin karmasak altın balığın жарайсыз бар болуңуз. Анан ошол биз өткөн жылы чындап эле айрыкча мына азыркы массалык маалымат каражаттары же болбосо мына соцсеттерде деп коелук тынбай абдан тез жарыялар тез кетет да. Анан бир карасак эле Таласта жүрөсүздөр, бир карасак Жалал Абадта, бир карасак Баткенде жүрөсүздөр. Негизи элдин ушул элдик өнөргө, негизи эле чыгармачыл ушул филармониядан жоон топ бардыңыздар да ушул өнөргө болгон элдин табити кандай экен азыр? Рахмат. Бул 2024 көбүнчө эле ушул гастролдук иш сапарда көбүрөөк жүрдүк. Биз ушул түндүк жергесине барып, түрөө кыдырып концерт коюп келдик. Эми баягы көбүн эсе эле орто жаш муундар келип атышты концертибизге. Ушундай биз концертте эч кандай фонограмма колдонбодук. Жандуу үн менен комуз, аккордеон элдин баягы программа түзүлгөндө программадан сырткары деле могу дырдап берчи деп баягы элдин ичинде элет жеринде ушул кыргыздын комуз үнүн уккусу келип бай анын өчүрө турчу жөн эле комуз менен ырдап берчи деген аталар апалар болду. Концерт бүткөндөн кийин деле сахнага чыгып ушул муну ырдап берчи, муну мен жакшы көрчү элем, ушул ырлар ырдалбай калды деп келгендер болуп атты. Анан бир чети мен сүйүндүм ушундай биздин салттуу ырларыбызды ушул унутта калтырбай эстеп уккулары келген апаларыбызга, аталарыбызга мындай ыраазы болдум да. Демек баягы эл бар кезде бул элдик өнөр эч качан баягы унутулбай кайра жанданат буюрса. Элдин табити демек баягы эле ушул илгерки ойдон экен. Биз деле жаш кезибизде ошол Оштогу Кырыспай Абдыкадыров атында филармониянын жаңы ачылган да алгач карылгачлардан жүргөнбүз да. Ал мезгил менен азыр эми улам өзгөрүп кетти, муун алмашты дегендей. Ал мезгилдеги көрөрмандын табити такыр башка болчу. Азыр демек ошол табит да эле суу элек ошол эле нукта экен. Ооба, Абдыбалек, элдин табити ар кандай экен да. Кээ бир жерде эл болбой да калып атты. Баягыдай эстрадный жаатта угабыз деп келген жаштар болуп атты. Баягы биздин кыргыздын көрөңгөсү кур эмес, салттуу ырларыбыз ушул
ордун жоготпой келатканына мен сүйүндүм. Эң сонун сапарыбызды дагы улайлы алдын көздөй. Эми кийинки чыгармага токтолуп эл журтка бир шаңшып бериңиз бүгүн. Макул анда ошол биздин Чумарай журтка белгилүү дастанчы, оон чаткарчу Жолболду атабыздын Адамдар аруу жашасын деген бир чыгармасы бар эле, ошону аткарып берейин. Аламга адам бири келет, андыктан аны бил демек. Адалда окат кылбасаң, Алланын көнү кирденет. Адалда окат кылбасаң, Алланын көнү кирденет. Başыңды эмгек асылдай, баг дөлөт жүзүн жашырбай, батасын берип атенең, балдарың барыктап кадырлай. Батасын берип атенең, балдарың барыктап кадырлай. Ата журты ең кымбат, аянбай аға қылы қызмат. Ақ емгек қылсаң халқыңа, аласың андан сыйырмат. Ақ емгек қылсаң халқыңа, аласың андан сыйырмат. Алланын козгоп казабын, айбыңдын тартпай азабын. Аз күндүк жарык дүйнөдө, адамдар аруу жашагын. Az күндүк жарык дүйнөдө, адамдар аруу жашагын. Адамдар аруу жашагын. Эң сонун чыгарма. Келиңиз дагы улай бериңиз, эми баягы көбүрөөк ырдаталы деп атпайынбы? Айрыкча ошол жакшы репертуар тандапсыз. Негизи репертуарга келгенде кандай болуп атат? Мисалы мага жакканыр, мен үнүм отурбай калышым мүмкүн. Анан кайра-кайра ырдап көрүп, бизде да улуу кишилер бар, көркөм кеңештеген бар. Ошолорго талкууга коюп, анан кийин тандап репертуар тандайм. Эң сонун, келиңиз. Кандай жүрсүз деп сурап дарегиң, кадала түштү оттой карегиң. Бейгапар жүрсөм берип кеттиңби, багып алгын деп сүйүү данегин. Сенин жанарың селдей агамын, сезим көлүнө чөгүп барамын. Сагынган кезде санап кадамын, санага түссөм кайдан табамын. Кабарың мага айтчы карагым, кусалык кыса кайдан табамын. Кучагын жазып тосуп аларым. Өзүңдү кеде көрөм түшүндөн, тунук сырларым толуп ичимден. Өтөсүз жерден көрүп калсам дейм, көчө кезгемин элдин ичинден. Сен
жырдан қалбай көздөрүм сагынчымды кел таркат тез менен кажети да жок сенден өзгөнүн өзүңдү күтүп жүргөн кездемин чыкпай ошол саламың озун тырмадың бүткөн жарамдын жалт эткен нурдан жалтана түштүм жалынга толуп сезим жанарый сенин жанарың селдей агамын сезим көлүнө чөгүп барамын сагынган кезде санап кадамын санага түссөм кайдан табамын кабарың мага айтчы карагым кусалык кызса кайдан табамын кучагым жазып тосуп аларым кучагым жазып Айбалли Майра жеңени эстетип анын чыгармаларында баягы ырдап элдин эсине салып отурасыз. Анан бир ой келди. Негизи эле ушул элдик өнөрдү аркалап комузду колдон түшүрбөй, айрыкча ушул манасчылар болобу, жамакчылар болобу, негизи эле элдик өнөрдү баарын аралашып айрыкча төкмөлүк айтыш өнөргө да сара эсеп салып жүрөсүз. Анан негизи ушул айтышка кызыгып көрбөдүңүзбү? Мен деле бир айтышсам дегендей андай сезим болбодубу? Баягы айтат экен да, казанда болсо чөмүшкө чыгат депчи. Мен айтышты аябай сыйлайм, жакшы көрөм, мына соц тармактардан деле байма-бай көрүп турам. Бирок аракет бир аз эметип көрдүм. Бирок баары бир мен колуман келбейт экен. Андан көрө окшоштура албайт экен. Окшоштура албайт экен. Колдон келген ишти жасай берели андан көрө. Эң сонун негизи аябай сезимиңизде бар турбайбы? Кудай берсе. Анан баягы дастандар, санаттар, термелер негизи ушул филармониянын чоң жанрларынын бири болот да. Ошолорго кайрылып көрдүңүзбү? Ошол жана айткандай ушул кыздар менен чогуу бир ушул дастан жаатына ушул даярдаганга ушул башотум менен кире баштадым буюрса. Анан ушул баягы чоң эпосторду, Манасты, баягы Курманбек сыяктуу дастандарды бир өзгөчөлүк киргизип, бир башкача бир дем күч менен баштайлы деп турабыз, Кудай буйрса. Эң сонун экен, жакшы максаттар бар экен. Келиңиз эми. Дагы мыкты чыгармалар көдөнүңүздө толтура, ошонун баарын ырдап бериңиз. Биздин эшигибиз ачык дегендей, төрүбүз мына даяр дегендей. Нурак атабыздын Дүнүйө деген чыгармасы бар, ошону аткарып берейин. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга ай кимдер тазим этпеген. Тагдыр жолу татал жол бирөөлөргө кепкенен, бир өлөр азап менен арман моңун четтеген, ай туңгуюкка кептеген. Жаралганда дүйнөгө жаңжал салып ыйламай, ал кубатка келгичиң аят элени кыйнамай. Эрезеге жеткенде эл мүдөсүн сыйлабай, жаман адат күтөбүз ай, көрөкатты жыйнамай, ой, кара жанды кыйнамай. Дүйнөнүн байлыгын ай жалгыз элеп алчу бар, мансап үчүн эл журтун ай курмандыкка чалчу бар. Адамзаттын ушулар ай убалына калчулар, арабызда болбосунчу адамдыкты танчулар ай акыр заман салчулар.
максат менен сырдайлей ызат сыйга чулгайлей өмүрлөрдүн чак түшүң ай алтын жаштык турбай бей караң калсын көрүү кат кана достор ырдайлы эл журт болсо биз болорбуз эл мүдөсүн сыйлайлың ай эркин жашоо жыргайлей өткөн өмүр учкан куш канаттары дилдирейт гүл жайнаган бакчаңдың ай күлүк мезгил бүлдүрөт жан дили менен барктайлей жаш күндөрдү үлбүрүп тагдырларга бөлүнгөн ай өмүр канча ким билет ой бакыт канча ким билет кызыл өңдүн кадырын ай кубарганда билерсиң кырчын жаштын кадырын ай кыярганда билерсиң бар байлыктын кадырын ай чачылганда билерсиң бакталайдын кадырын ай басынганда билерсиң ай качырганда билерсиң жашоо деңиз чалкыган жарашыгы саймадай үнөт сана өмүрлөр ай өтүп жатат байма-бай биз кемечи калкыган турмуш аккан дайрадай орду менен сүзөлүң ай оң тетири айдабай ой бактыбызды байлабай бир берилген бул өмүрдү бүтпөшүдөй ойлойсуң болбос ишке кол сунубай оюнчуктай ойнойсуң шумкар болуп сызасың ай жылан болуп сойлойсуң миң сырды бул өмүргө жүз жашасаң тойбойсуң ай миң жашасаң тойбойсуң жүз жашасаң тойбойсуң миң жашасаң тойбойсуң ай сонун керемет чыгарма бар болуңуз баягы билинбей биздин убакыт деле баягы соңуна жакындап калды анан бир суроо сала кетейин эми биз билгенден сиз чейрек кылымдан ашып ушул маданият сересинде иштеп келесиз да анан жанагы наам сыйлык дегендерден негедир эле ушул аталбай келет деген ал жагынан көрсөтүлүп келеби кандай болот өзү туура айтасыз баягы жөнөтүп документтерди жөнөтүп дегендей бир аракет кылып көрдүм эми баягы эл эмгегин жер жебейт дейт элибиз насип кылган күнү буйруган күнү колубузга алып каларбыз буюрса иштей бериңиз ага чейин чыгармачыл ийгиктер бийиктиктер аябай көп болсун жалаң ушул чыгармачылык менен эле алектенип бала чака багып анан кийин жолдошуңуз дагы чыгармачыл инсан ошондой да анан бири бириңиздерди түшүнүп негизи кайын журтуңуз дагы чыгармачыл инсандар деп мен көп угуп калам ошол бийиктик сересинде дайыма бир жакшы күндөрдө көрө берели келиңиз эми дагы билинбей ушул убактыбыз акырындап соңуна жакындап калды дагы бир эки чыгарманы бир шаңшытып угуп алалы Элмирбектин ырдалбай жазып кеткен чыгармасы экен бул жумурай журтка белгилүү болуп калды сүйүүнүн мерез мыйзамы деген чыгармасын аткарып берейин Кусалуу жаратуу өзгөчүң армандың азаптуу өзөктү тытмалап да бир түн өзүңсүз дагы бир таң атты өзөктү тытмалап да бир түн ай өзүңсүз дагы бир таң атты мелжиген дүйнөгө батпайчын мен келип сен эшик ачпайсың мен жетчү бактының ыйлатып мен кетчү жолума таштайсың мен жетчү бактының ыйлатып ай мен кетчү жолума таштайсың
адашқан жүзүдөй сен іздеп чыйпылдап жөнөмөй серпилип бир сенсиң билмексен сен үчүн бир жалгыз мен өгөй серпилип бир сенсиң билмексен ай сен үчүн бир жалгыз мен өгөй мелжиген дүйнөгө батпайчын мен келип сен эшик ачпайсың мен жетчү бактымың ыйлатып мен кетчү жолума таштайсың мен жетчү бактымың ыйлатып ай мен кетчү жолума таштайсың Alba sanaday sürülgün jaraday Süyünün bol merez mıyzamı Süygöndü süydürgün ayabay Süyünün bol merez mıyzamı ay Süygöndün ayabay Melcigen düynögü batpayçın Men gelip sen eşik açpaysın Men jetçü baktının ıylatıp Men getçü joluma taştaysın Men jetçü baktının ıylatıp ay Men getçü joluma taştaysın sen eşik açpaysın. Бар болуңуз. Эми сөз соңунда эл журтка бир калуу тилек, өзүңүздүн негизги бир айта тургандагы бир ой пикирлериңиз бар чыгар. Анда микрофон берели сизге. Рахмат. Элиме эмне дейт элек, ушул тынччылык болсун, заманыбыз тынч болсун. Ушул сиздерге чоң рахмат. Ушул Актаңдай теле берүүсүнү 24 жашыңыздар кут болсун. Ушундай санаат ырларын унутта калтырбай, дастандарды унутта калтырбай ушул эл алдына алып чыгып атасыздар. Сиздерге бар болуңуздар, ишиңиздерде ийгилик болсун. Элибизде ар дайым токчулук, ыр күлкү майрам болсун. Бар болуңуз, сизге да чыгармачыл ийгилик каалабыз. Кадырман калың журт, мына Актаңдай телекөрсөтүүсүнө бүгүнкү биздин Оштогу Рыспай Абдыкадыров атындагы облустук филармониянын солисти, маданияттын мыкты кызматкери, таланттуу ырчы кызыбыз Калыс Кебекбаеванын аткаруусундагы мыкты чыгармаларга, ошондой эле мыкты маекке өзүңүздөр күбөдөр болдуңуздар. Билинбей биздин убактыбыз ушинтип соңуна чыкты. Актаңдай теледолбоору чейрек кылым 25 жашка толуп олтурат. Быйыл буйруса биз апрель мына ушул февраль айынын этегинен баштап Ош Бишкек телекөпүрө аркылуу чоң айтыш баягы Алтын комуз байгесине арналган Актаңдайдан Алтын комуз байгесин баштайбыз. Төкмөлүк өнөргө, айтыш өнөрүнө кызыгып, төкмө болуп жүргөн бардык ушул биздин өнөр ээлеринин бардыгынын кулагына күмүш сырга буйруса байге фонду 2 миллион, андан сырткары биздин ушул Алтын комуз байгеси берилет, ал 500 000 турат. Андан башка биз 10 жылда бир берилчү элтээрден ушул Залкардын залкарына Алтын комуз кубогундагы быйыл Залкардын залкарына кыйгарылмакчы. Буйруса биз ушул февралдын этегинде ошол чоң иш-чараны баштайбыз. Ага чейин баарыбыз амандыкта туралы. Актаңдай телекөрсөтүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Биздин элтээрден алыстабаңыздар. Элтээрде көрсөтүүлөр уланат. Биз болсо кийинки көрсөтүүдө жолукканча баарыңыздарга амандык тилейбиз.